var mı içinde? Var mı gel? Yüzdeyim de. Yok, hava merkezine sokma. 14-июльдагы Ош шаарындагы сел 5 адамды агызып кеткен. Алардын 4-өө шаардын жогору жагындагы Төлөкөн айылында эс алуу жайында жүргөн 44 жаштагы аял, 6, 10 жана 19 жаштагы кыздар менен болгон. Издөө иштеринин негизинде 14-июльдүн түнү сел агызып кетти делген 6 жаштагы кыздын сөөгү Өзбекстандын Анжиян шаарынын Шахрихонсай каналынан табылып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Ал эми 15-июльда Ош шаарынын Катта Терек участкасында Акбура дарыясынан аял кишинин сөөгү табылган. Сел Ош шаарынын Борбордук базарындагы сатыктагы көптөгөн товарларды агызып, бир топ зыян келтирди. Селдин кесепеттерин жоюу боюнча бардык кызматтар ишке түштү. Ош шаарында жана Кара Суу районунда өзгөчө кырдаалы режими киргизилди. Өзгөчө кырдаалы министрлигинин алгачкы маалыматтары боюнча Ош шаарында болжол менен 146 турак үй, 5 эс алуу жайы, 8 өтмөк көпүрө жабыркады. Расмий бийлик бул маалыматтар дагы такталып жаткандыгын кабарлашты. Селдин айынан Ош Гүлчөй Эркештам жолунун 51-чакырымынан 9-чакырымына чейинки бөлүгү да убактылуу жабылды. Аймакта турак жайлардын, коро сарайларын жана жер төлөлөрүн сел каптаган. Кыргыз Гидромет өлкөдө туруксуз аба ырайы 17-июлга чейин созула тургандыгын маалымдады.